Дарыгерлердин балаң Даун синдрому менен төрөлдү деген сөзү ата энелердин жашоосун түп тамыры менен өзгөртөт. Аталган илдет ар бирибизди ойлондурбай койбойт. Бүгүн биз дал мына ушул илдет жөнүндө айтып бермекчибиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телегөрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, түз эфир учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Алима Төрөгелдиева, Ош областараралык балдардын клиникалык ооруканасынын неврология бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Дастан Базарбаев, Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 1 филиалынын невролог дарыгери. Жана кийинки конокторубуз Гүлшана Сулайманова, Ош шаардык номер 12 атайын көмөкчү мектеп-интернатынын директору. Өктөм Кашиева, аталган эле мектептин дефектологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Салтанат Бапиева, аталган мектептин башталгыч класс мугалими. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач дал мына ушул Даун синдрому деген эмне, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Бул синдром Дауна деген оору азыркы учурда дагы бизге ошо актуалдуу проблема болуп саналат. Себеби дагы деле ушул кездеги биздин ал мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны дагы түсүп келет. Бул Дауна деген оору биринчи синдром 1866 жылы ошол Джон Даун деген ошо америкалык окумуштуу ошол ачкан экен. Бул жанагы адамда 46 хромосом болот. Бирөө баягы ата-эне атасынан, анан энесинен 23 хромосомдон кошулуп келип 46 хромосом түзөт. Ошонун ичинен бул синдром Даунада ошол окумушту тапкан бир хромосом ашыкча 47 хромосом болуп калат экен деп ушул синдром Дауна деп ушулорун тапкан. Андан кийинчерээк эми бул дагы изилдеп окумуштуулар ошол ашыкча хромосом 21 пара булар пар менен болот да хромосомдор. Ошо 20 парада кошулуп калган. 3-чү трисомия деп коет аны, трисомия болуп. Ошол кошулуп калган үчүн ушундай генетикасы бузулган үчүн ушулору мындай тышкы келбети, ошо анан кийин жанагы акыл эси, ушулар баары өзгөрүп калат экен да. Ошол бул генетикалык оору өзү балдардын оорусу. Демек, адам баласы дал мына ушул синдром менен төрөлөт, э? Төрөлөт. Бул төрөлгөндөн эле билинет. Төрөлөр замат кандай байкайсыздар? Эмнелерден билинет? Бул ооруну төрөлгөндө эле бул роддомдо врач, неонатологдор айтат. Бул оору сразу ошол роддомдо билинет. Айтпадымбы, азыр тышкы келбеттеринде өзүнүн ушундай признактары болот, ошолорду карап, ошол Даун экен деп аныктап, анан ошол учурда эне атасына айтылат. Кийинки суроо Дастан мырзага кайрылсам. Мисалы бизди көрүп жаткан көпчүлүк көрүүчүлөр же болбосо дал мына ушул илдетке кабылган балдардын ата-энелери мисалы ушул оорунун кантип алдын алсак болот эле деген суроону ар бири өзүнө берип келет да. Мен дагы ушул суроо менен сизге кайрылгым келип турат да. Дарыгерлер бүгүнкү күндө кандай жооп берет? Бул Даун оорусу тукум коочулук касиетке ээ болгондугу үчүн биринчи очередде бул ата-энесинин бойго бүткөндөн кийинки акыбалда энесин скрининг кылып биринчи 3 айлыктын ичинде скрининг деп коет, баланын акыбалын билиш үчүн УЗИ кылып көрүлөт. Ошол учурда текшертип аныктап ошол учурдан билинет. Эгер ата-энеси өздөрү билип, өздөрүнүн эмесине байланыштуу, өздөрүнүн караганына, өздөрүнүн ыраазычылыгына байланыштуу болуп, ошол учурдан билип алса болот. Тукум койт деп айтып калдыңыздар да. Демек, ата-энеси дал мына ушул илдет менен ооруй турган болсо, же болбосо ушундай төрөлүп калган болсо, кандайдыр же каныда бар болсо, анан балдары да ушундай төрөлүш толук ыктымалбы?
Эми бул генетикалык оору деп коебуз, ошон үчүн мунун дауна төрөлгөндүн ата энеси бул жерде күнөөлүү эмес болот. Бул көп жана муундарды коет, ошон үчүн биз так ушул мына ата энесинен эле болду деп айтыш кыйын да муну. Бирок бул генетикалык оору кайсы поколениясында, кайсы муундарында мындай оору менен ооруган аны айтыш кыйын. Негизи бул генетикалык оору ошол муундан муунга өтөт турган оору. Бирок так эле мына ушул дауна оору деле ушу даунадан дауна төрөлөт же ушу ата энесинде бар экен ушудан дауна төрөлөт деп айтыш кыйын. Бирок жанагы УЗИ обследование кылыш 13 неделясында бардык аялдарды ошондо аныктайт экен. Бирок ошол аныктаган учурда деле 50-60% баягындай болушу мүмкүн деген неме бар. Бирок анды аныктагандан кийин аны скрининг кылып жана канынан жана баланын плацентадан деп коет же околоплодный жидкость деп коет, ошолордон алып туруп аны дагы аныкташ керек экен да. Аны аныктаганда деле бул 100% болбойт. Ошондо деле 80% аныкталат. Аны аныктаган ченде деле дагы деле риск бар экен, что а вдруг бул дауна эмес деген риск болот экен. Бирок көбүнчө бул только ата энесинин эле эмесине коет, өзүнүн вот ушу кандай жол менен чечет муну. Ата энесинин проблемасы болуп да. Демек бүгүнкү күндө дагы түйүлдүк кезинде 100%га аныктоо кыйынга туруптур да. Анан бирок аныктаса болот, азыр УЗИ менен аныктаса болот. Болот, Жакшы, мына ушул текшерүүлөрдөн өтүүдө, мисалы, түйүлдүк үчүн дейли, же болбосо эненин ден соолугу үчүн дагы кооптуу эмеспи деген дагы суроо жаралат да. Мисалы, көпчүлүгү азыр сиздерди угуп жаткан көрүүчүлөр мисалы ойлоп калышы мүмкүн да. Биз демек аныктаса болот ушул жерден депчи, ушул жолго баралы деген. Азыр ошто бул Кыргызстанда аныктаса мына УЗИ аппарат менен гана аныктаса болот. Ошол дагы азыр айттым мен 50-60%ке андай болот, аныктаса анан досконально бул ушул дауна сөзсүз дауна төрөлөт ушул бала деп аныкташ өтө кыйын. Себеби аны дагы мындан азыр айтып кеттим, кан немесинен алып, околоплодный жидкость алып, плацентадан алып ал деген риск чоң. Себеби баягы баланын козголушуна дагы туура келет да. Ошол бала боюнан түшүп калышы мүмкүн, мисалы үчүн ушундай рисктери бар. Бирок аны биздин условияда аныкташ азыр мүмкүн эмес. Бул баягы чет мамлекеттерде аныкташат. Скрининг жана эмелерди. Негизинен мына ушул УЗИде биздин условияда УЗИде аныкталат. Биз бул илдет жөнүндө угуп жүрөбүз. Бирок айрым билбеген деле замандаштарыбыз бар да. Мисалы, дени сак бала менен экөөнүн айырмачылыгына токтолуп айтып өтсөңүз. Эми дени сак бала менен бул синдром Дауна деген оору балдардын айырмасы аябай чоң. Бул төрөлгөндө эле ошо айттык, аны жана роддомдо эле тышкы келбетинен билинип калат деп. Тышкы келбетинен ошол өзүнүн признактары бар. Көп мына келбетинде көздөрү мисалы үчүн бакыракай болуп, каштары аябай чийилген, мына широкий переносица дейт, жанагы мурдуну менен көздүн ортосундагы расстояние аябай мындай широкий болот. Анан кулактардын түзүлүштөрү деформированный болот, мына башкачараак түзүлөт. Анан тилдери да мына чоң болот, толстый, чоң болгондуктан баягы оозуна тили батпай, анан тили постоянно андай сунулуп турат да, ачык көрүнүп турат тили, постоянно сунулуп турат. Анан ошондой эле дагы мына колдорунда айырмачылыктар болот, пальцалары жанагы немелери, мына бармактары баардыгы андай кыска, анан кийин короткий, толстый болот. Анан ошол эле мына бармак немелердин ичинде мына немесинде алаканында караганда поперечный складка деп коет. Ошондой поперечный складкалар болот, башка балдардан айырмалуу, ошондой билип алсак болот. Ошондой эле көп айырмачылыктар бар. Мисалы үчүн пупоктору, пупок кинтиктери да башка балдардыкына караганда мунуку ортодо жайланышпай, сәл низкий, ылдыйраак жайланышып калат. Шейный складка деп коет, ошондой складкалар бар. Анан лицо, мына беттери балдардын төп төгөрөк болот. Анан баардык эле балдар келбеттеринен бир энеден төрөлгөндөй окшош болот. Себеби бул генный заболевание болгон үчүн. Мына сүрөттөрдөн эле көрүп, немеден көрүп жүрөсүздөр. Ошол баардыгы бири-бирине окшош болот да, ушундай признактар менен. Ушул признак баардык синдром Дауна балдарда болот. Ошондуктан бул айырмаланат башка балдардан. Ошондой эле тышкы келбетинен эмес, анан акыл эси менен да өчүшү, акыл эси мындай кеч болот. Мисалы үчүн 2-3 жашына барып, кээинки жеңилирээк даунлар 2 жашына барып басып алат, 3 жашына барып басып алат.
оорураак формалары 6-7 жашына барып аны басканда дауна балдар бар. Ошондой басат. Ошо сүйлөө ириштерди деле ошондой, акыл эсинин өтүшү деле ошондой. Кээинки балдар немеде 1 жашынан өтүп уже сүйлөп калат, 5-6 сөз сүйлөйт мисалы дауналар. Кээинки балдар 6-7 жашына барып зорго сүйлөшөт. Ушундай айырмачылыктары бар да, акыл эсинен, өнүгүүсүнөн да, ошондой эле физикалык жактан дагы мындай эмеси, баш мээси тоже кичинерээк болот, салмагы башка балдарына караганда, ошондой эле росту эмеси кичинерээк болот. Жакшы. Ошондой болот да. Даун синдромуну сиздер жеңил, анан татаал деп экиге бөлөсүздөрбү, кандай? Жеңил формасы бар, орточо жеңил формасы бар, ошондой эле тяжелый формалары бар, ошондой. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз студиябызга Ош шаарындагы номер 12 атайын көмөкчү мектебинин жамаатында чакырып отурабыз да. Сиздерге суроом, бүгүнкү күндө сиздерде канча дауна ушул синдрому менен төрөлгөн балдар билим алышууда, тарбияланып жатат? Микрофонду кармап сүйлөсөңүз болот. Азыркы мезгилде 12 көмөкчү мектебинде 218 окуучу окуйт. Алардын ичинен 42 окуучу дауна синдром балдар болуп эсептелет. Дауна ошол айтылган балдардын ичинен бизде интернат болуп бөлүнөт да, 40 бала ошол жерде жатып тарбияланат. Бирок ошолордун ичинде жеңилдетилген түрүндөгү балдар 13 бала ошол жерде жатып тарбияланат. Аларга эми биз сабак беребиз. Аларга өзүнүн деңгээлине жараша программабыз аябай жеңилдетилген программада берилебиз. Аларга көбүнчө биздин башка мектептерге салыштырмалуу ритмика деген сабактарыбыз бар, логопед деген сабактарыбыз бар. Жана эже айткандай эле бизде баягы дауна синдрому болуп төрөлгөн менен кээ бир балдар физикалык жактан аябай слабый болот да. Ошол балдарды өзүнчө ЛФК деген сабактарыбыз бар, ошолорго катыштырып жеңилдетилген түрдөгү өзүнүн деңгээлине жараша тарбиялайбыз. Жакшы. Жогоруда дарыгер айтып өттү да, оор форма менен төрөлгөн, анан жеңил формасы менен төрөлгөндү экиге бөлөбүз деп да. Сиздер баарын эле кабыл аласыздарбы? Негизи сиздерге жеңилби дегеним да? Бизде азыр айтылат, оор форма менен төрөлгөндөрдү сиздерге алып келүү мүмкүн эмес. Баардык балдар окуган укуктуу депчи. Бизде дауна балдар көпчүлүк биздин шаарда 53 мектеп болсо, баардык эле мектептерде бар деп ойлойм да. Ошолордун көп несе дауналар бизге келет. Алар жана психиатрдын учетунда турган дауна балдар. Ошол психиатрдын учетунда турган балдар ошолорду ошол жердеги психиатр врачтар жөнөтөт. Ошо врачтардын корутундусу менен гана алган дауна балдар бизде окуйт. Жакшы, сиздер демек өзүңүздөрдүн сунушуңуздар менен ушул көмөкчү мектепке жөнөтөсүздөр экен да. Ошондо канча жаштан баштап, мисалы жөнөкөй мектептерге мисалы 6 жаштан баштап барышат да. Сиздерге деле ошондой кабыл алабы же болбосо булар бир аз кечирээк келеби? Бизде дауна балдар эки түргө бөлүнөт деп атпайбызбы? Ошондо жеңилдетилген түрдөгү балдарды 7 жаштан алабыз. Ал эми кээ бир балдар даяр боло элек да сабак, ошон үчүн 10 жашында дагы дауна балдарды 1 класс кылып кабыл алууга болот бизде. Жакшы. Демек, мындай бала төрөлдү деңиз, андан кийинки кадамдарды эмнеден баштоо керек? Сиздер дарыгер катары кандай жооп бересиздер? Ошол дауна менен келип бизге келип учетко турушат көбүнчө эле. Бул эми баягы айтып өттүк, ошо роддомдо эле эне атасын айтылат, эне атасы билип анан кийин бизге келет көбүнчө эле. Анан аябай оор эми бул кыйынчылык, мындай ооруну тарбиялаш, мындай өстүрүш, чоңойтуш эне ата үчүн аябай эле кыйынчылык. Ошон үчүн мен негизи эле бул балдарды тарбиялаш, чоңойтуш үчүн аябай экесе жөнөкөй жакшы төрөлгөн балдарга караганда да экесе көп көңүл буруш керек. Мындай балдарды экесе көп булар менен эметиш керек, эркелетүү керек, мээримин салыш керек. Аябай дауна балдар аябай ошол мээрим салганды, эркелеткенди аябай жакшы көрүшөт. Сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Мен суроом төмөндөгүдөй да. Угатам. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин азыр боюмда бар да 37 недель, уже 38 недель боюнда калды.
Угуп жатабыз. Мен жакында эле Кочкор Ата шаарчасына УТТ деген жерге УЗИге түшкөн болчумун. Ал жерде мага айтты, сен балаңдын Дауна синдрому бар, көздөрү узки, мурдулары жок дейт да. Анан мени Жалал Абадка УЗИге жөнөттү, тиги Болотова Назира деген эжелерге жөнөттү, гинекологияга. Анан кийин ал жактан айтышты, эме депчи, мында 32 неделяда Дауна синдромун коюга болбойт депчи, ал деген 18-19 неделясында билиниш керек эле деп. Ошол жөнүндө айтып коесуздарбы? Азыр мен уже көрөйүн деп калдым, уже меники 38-39 неделя болуп калды. Жакшы. Бул жана мен айтып кеттим, өзү УЗИден өткөндө баягы 10, анан 13 неделя бул, баягы 1 айлык ушундай срокторунда ошондо көрүлүп, анан жана воротниковый зона деп коет, ошол жерде баягы жидкостьтер өлчөмүн өлчөп тургандан кийин УЗИде ушу определить эткен да, ошо синдром Дауна оорусу менен мүмкүн ушу ооруп калышы мүмкүн деп. Ошол учурда эметилет, анан мына УЗИде кийин чоңоюп калганда уже муну аныкташ кыйын. Чоңоюп калган, уже срогу чоңоюп калыптыр, аныкташ кыйын. Анан 12-13 неделде ошондо аныктап, воротниковый зонада аныктап беришет. Демек, бул учурда 32 жумасында мисалы кээ бирлер ойлонбой койсо деле болот деген ойду айткыңыз келди. Себеп дегенде так аныктоо кыйынга турат экен да. Эми аныктаган учурда деле уже сурогу чоң экен, баланы баары деле төрүш керек да. Бул сурогу чоң болуп атпайбы уже. 39 неделе уже төрүлө турган кезде, уже 39-40 неделде бала төрүлөт. Жакшы, кандай кеңеш берет элеңиздер? Мен азыр эч кандай кеңеш бере албайм. Болсо күтсүн, төрөлүш керек бала, анан кийин көрүлөт. Может, Кудай сактасын, Дауна болбой калсын. Мен ушундай кеңеш берилет элем. Жакшы, жогорудагы маекти улантсаңыз. Жогоруда айтып аттыңыз го ошол. Мээримин төгүш керек. Мээримин төгүп, эркелетип, баягы көп сүйлөшүп, бул Дауна балдар менен ошондой болуп аябай жакшы жанагы акыл эсин, ошондой эле физикалык жактардан, тамак жегендерин, анан бир нерсени айтканда Дауна балдарга аябай көп жолу кайталантып, аны кайталаш керек, кайра кайталаганда ошол ответти кайра ал баладан алыш керек энета. Анан ошондой эле ойноо жол менен көбүнчө баланы тарбиялаш керек. Ойноо жол менен ошол Дауна балдар көп ошону кабыл алат да, жакшы кабыл алат. Анан баягы негативный мындай мамиле жасабаш керек, көбүнчө эле позитивный, жакшы мамиле жасаш керек. Себеби баягы эмоционалдык немелеринде өтүш керек да, башка балдарга салыштырмалуу. Булардын эмоциясы дагы азыраак өрчүйүп, кеч өрчүйт, анан бири сени сураса кечирээк жасайт, темптери да аябай замедленный болот. Ошондуктан ошондо аябай чыдамкайлык керек энаталарга, чыдамкайлык менен күтүп, баласы кечирээк жооп берсе дагы ошону күтүп, аны кайра кайталатып, ошо чыгып, чыдамкайлык менен көп түйшүктүү болот, узатуу балдарын кандайдыр бир сөзгө үйрөтүп алса, кандайдыр бир баягы кылык жоруктарын жакшы жолго коюп алса, ал өзүнчө эле бир кубанч алып келет ошо ата-энелерге. Жакшы, кошумчалайсызбы? Балдарыбыз Дауна синдромдуу балдар, булар ата-энеден жана мугалимдерден өзүнчө бир жекече талапка муктаж да. Өтө ата-энелер активдүү болуп, ушул балдарга көбүрөөк болгон Даун синдромдогу балдардын сабакты өздөштүрүүсү да жакшы. Анан мындай сөз речевой развитиеси да жакшы болот. Словарный запастарына жыл сайын сөздөр кошулуп, өсүп өнүгүүсүндө жакшы натыйжа болот. Бул балдар менен иштөөдө бул балдар өтө активдүүлүктү талап кылат ата-энеден жана мугалимдерден. Ал эми сиздерге алып келгенде, мисалы 6 жашка чейин же болбосо сиздерге алып келгенге чейин ата-эне көңүл буруп, өзгөчө бир нерселерди үйрөтүш керек деп айтып калды да бул жакта дарыгер. Сиздерге ошондой алып келеби же болбосо эч нерсени билбей же сүйлөө жөндөмдүүлүгүн деле өспөй эле келеби деген да? Ооба, азыркы мезгилде ошол балдарды азыр ата-энелер деле көпчүлүк ата-энелер ошондой Дауна синдром балдары барлар өздөрүнчө бир уюм түзүп алышкандар бар да, алар бири билбесе бирине билгизип, алар кайсыл жерге кайрылышты, балдарды кантип ойнотушту. Азыркы мезгилде интернет бар эмеспи? Ошол Дауна балдар менен кантип мамиле кылып, кантип үйрөтсө болот сабактарды,
ошентип үйрөтүп алып келишет бизге, мындай даяр кылып эле, эгер ал бала даяр эмес болгон болсо биз сен айттык 10 жашында же 8 жашында келгиле деп кайра жөнөтөбүз да. Жакшы, телекөрүүчүлөрдөн да суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Даун синдрому менен төрөлгөндөр дейт, негизи канча жашында сүйлөш керек дейт. Менин балам 6 жашар болду дейт, аябай тынчсызданып жатам дейт. Балким Дастан мырза сиз айтып бересиз. Даун синдрому менен төрөлгөн бала азыр эле эжекебиз айтып кетти, бул балдарга көңүл бөлүү керек, мээрим төгүү керек деп айтып кетти. Бул балдар биздин медицинанын тилинде солнечные дети деп аталат, күн балдары деп коебуз. Канчалык биз көңүл бөлүп, канчалык мээрим төгүп мамиле кылган сайын балдардын өсүүсү тездейт. Жана баланы мынантип койбо, антип койбо дебестен ооба же жок деген жооп алыш үчүн, мисалы үчүн алма жейсиңби, алмурут жейсиңби деп туруп, анан жооп алсак, ошондо тезирээк өсүшү жакшы болот баланын. Салтанат айым, сиз эмнени айтат элеңиз? Дал мына ушул биздин көрүүчүбүзгө кеңеш болуш үчүн кантип кайрылсын өзүнүн баласына, кантип сүйлөгөндү үйрөтсүн? Рахмат. Эми бул жерде ата-энеге өтө көп биринчи чыдамкайлык керек да. Ата-энеден баардык нерсе зависит этип атпайбы? Азыр эгерде азыркы 6 жашында сүйлөбөй жатса, анда кичине убакыт керек дагы. Кичине сабырдуу болуш керек, сүйлөп калат. Көбүрөөк бала менен сүйлөшүп, мына эже айтмакчы, мээрим төгүп, баланын жанында дайыма болуп, көңүл буруп турса, ар кандай баягы развивающий азыр интернет оюндар бар, ошолор көрсөтүп, алып жүрсө сүйлөп калат, жакшы болот. Менде мындай ой пайда болот да, негизинен дени сак балдарды деле бир нерсени үйрөтпөсөк, үйрөнбөйт да негизи, Тамак жегенди же болбосо сүйлөгөндү үйрөтпөсөк. Ал эми буларга болсо эки эсе көңүл буруу керек го деген ойда. Эмнени айткыңыз келди? Бул дауна балдарды мектепке чейин өзүнчө бир логопедтерге сөзсүз алып барыш керек да. Ошо логопедтер менен тыгыз байланып иштеш керек. Ошондо алар сабакка бир аз болсо да даяр болуп эсептелет да. Үй бүлөдө бул ушу дауна синдрому менен жабыркаган балдар үчүн атайын бурч түзүп, ата-энечи мына майда моторикалар менен иштесе болот. Мына сүйлөө речи менен ушу майда моторикалар тыгыз байланышта. Ошондой ар кандай развивающий оюнчуктар чыккан. Ошол оюнчуктар менен, түстөр менен бир күндө бир 2-3 саат ушу балдарга көңүл буруш керек. Атайын буруштарды уюштуруп, ошо буруштарга түстөрдүн сүрөттөрүн илип коюп, тамгаларды илип коюп, звучащий игрушкалар болот атайын. Ошол мына бир жума, бир айда может ал түстү ажыратат. Дайыма сурап, мына кызыл түс кана бүгүн биз кызыл түстү, бүгүн биз жашыл түстү көрсөтөбүз деп көрсөтүп кой балам, көрсөтүп бар, ошондо балада өзүнчө бир рефлекс пайда болот да. Ошо ата-эненин ушул жеке мамилесине, ата-эненин активдүүлүгүнө муктаж бул балдар. Жакшы. Мындай деген суроо келиптир. Биринчи, экинчи баласы дейт, даун синдрому менен төрөлсө дейт, үчүнчү баласын төрөш керекпи же болбосо төрөбөй эле койгон дуруспу деген. Мен практикамда бир семьядан бир 2 же 3 дауна төрөлгөн баланы көргөн жокмун. Бир эле бала төрөлөт бир семьяда. 5 баласы болсо бирөөсү даун болуп калат, 4 болсо 5-чиси дауна болуп калат. Ошондой анан азыркы кезде даундан илгери синдром дауна 35-40 жаштагы гана аялдардан төрөлөт делген литературада ошондой понятие бар эле. Азыр андай эмес, жаш келиндер, 20 жаштан нары келиндер деле дауна бала төрөлүп келип атат возрастты. Азыркы учурда анан бул дауна өзү биздин бир немеге Кыргызстанда 500-800 балага бир случай дауна бала төрөлөт экен. Статистика боюнча ошондой эле биздин Кыргызстанда азыр 23 000 бала бар экен ушул катталган. 23 000, 23 000 бала дауна. Эң чоң канча жашта болуп калды? Анан эң чоң эми балдардын көп эле мына негизи бул литературада айтылып атат 35-40 жаш. Кошумча кылып кетсем болобу? Биздин 12-чи көмөкчү мектепте ушундай бир мисал бар. Бир үй бүлөдө 2 бала дауна. Ата-энеси жаш, аябай жакшы үй бүлө. Бирок биринчи баласы да дауна болуп төрөлгөн, экинчи баласы кыз бала дагы дауна болуп төрөлгөн. Анан жеңил түрүнө кирет. Бирок ошол апасы, мисалы үчүн экинчи баласын төрүп жатканда билген. Билсе дагы ыраазы болуп, төрөп, азыр 1 жашына кылып тарбиялап, биз мектепте окутуп атабыз,
бир үй бүлө 2 бала тарбияланып жатат. Жакшы, бул жердеги көрүүчүбүз дагы ушул 2 баласы катарынан төрөлгөн окшойт да, 3-чү баласын төрөө керекпи, эми дени сак төрөлөбү же болбосо ушундай төрөлүп калабы деген дагы. Бул синдром Дауна дегенге аябай окшош оорулар да абдан көп. Ошон үчүн мен ошону айта албайм. Келип, дагы обследование өтүп, врачтарга дагы ошол диагнозун да токтотуш керек. Себеби ушундай Дауна окшогон дагы 5-6 ушундай эле хромосомный заболеваниялар бар. Окшош. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Биз маегибизге кайрылып келсек, биз мындан бир нече ай мурда аутизм оорусун алып чыкканбыз да. Мына ушул аутизм оорусу менен Даун оорусунун айырмачылыгы эмнеде? Даун синдромунун айырмасы. Синдром Даунаныкын азыр келип чыгышын айтайык. Биз бул генетический хромосомный заболевание деп, ал аутизм деле ошондой эле наследственный заболевание, только хромосомный оору эмес бул. Алынан айырмалуу бул төрөлгөндө эле, мунун деле төрөлгөндө эле врожденный деген аутизм бар, бирок көпчүлүгүндө төрөлгөндөн кийин жакшына төрөлүп бала 1,5 жашында, 1 жашындабы, 2 жашынан кийинби, ушу 5 жашка чейин ушул ооруга жолугуп калат, аутизм оорусу. Ушундай айырмачылыктары бар. Анан муну тышкы келбетинен билип койсок, тышкы келбетинен Даунаныкы, синдром Даунаныкы башка, ал аутизм менен ооруган балдардын тышкы келбети кадимки эле балдардай эле болот, жакшы. Жакшы. Өзүнүн анын клиникасы бар, өзүнүн признактары бар дагы. Жогоруда биз мисалы өзгөчө көңүл буруш керек, мээрим төгүш керек, жакшы караш керек деп ушундай кеңештерди айтып келдик да буга чейин. Азыр эми медициналык кандай дарылоо керек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Өзү медицинада негизи эле бул орну баягындай неизлечимый деп айтылат, спецлеченияси жок деп айтылат. Бирок ошондой болсо дагы бул синдром Даунаны биз лечение кылып, дарылар жазып, көңүл буруп, ошондой дарылайбыз. Например, нейропротектор деп коет, баягы мээнин каналясын жакшыртып, баланы сүйлөөгө, акыл эсин келтирүүгө, жөндөмдүүлөрүнө жардам бере турган ошондой препараттар бар. Ошондой дарыларды жазып берип, баланы дарылоого болот. Ошол дарылоодон кийин, мунун көпчүлүгү дарылоодон кийин көп эле жакшы натыйжа берет. Ар дайым эле ушул дары дармектерди кабыл алып туруш керекпи, же болбосо кайсы бир убакытта, мисалы кээ бирде айтышат го, мисалы ар 6 айда баргыла, ар 3 айда барып көрүнүп тургула, дары дармек ичип тургула дейт да. Эми биринчи башында ошол ар бир 3 айда көрүнүп турушат, андан кийин эми чоңойгондон кийин биз ар 6 айда бир көрүнүп коюшат. Анан дагы чоңураак возрасты чоңураак болгондон кийин уже көбүнчө жана айтып кетти, бизде психиатрда көп жөнөтүлөт деп. Анан биз уже мектепке окуй турган кезинде психиатрга жөнөтөбүз. Анын жөндөмүн аныктап, спец школдо окуйбу же основной школдо окуйбу, ошону психиатрлар дагы ал балдар менен заниматься этип калат. Бул жерде суроо келиптир, Алиме же сизге келиптир. Сиз жалаң жаш балдарды кабыл аласыздарбы, же болбосо чоңдор барса дагы кабыл аласыздарбы деген суроо. Биздики эми областной детский больница болгон үчүн биз 14, в основном 14 жашка чейин, андан кийинки окуган, мектепте окуган балдар 18 жашка чейин балдарды кабыл алабыз биз. Мектепти бүткөн чоңдор болсо анда Дастан мырзага кайрылса болот экен, э? Жакшы. Андан сырткары мисалы тамактануу, башка кандай режимдерге өзгөчө көңүл буруш керек? Тамактануусу burada көбүнчө синдром Дауна балдарда бул бир эле жана айтпай кеттик. Көбүнчө 30% синдром Дауналарда врожденный порог сердца деп коет, жүрөктүн порогу менен төрөлөт да, 30% бала Дауналар. Бул да коштоп жүрөт, ошондуктан булар кардиологдордо да учетто турат. Анан иммунитети да көпчүлүгүндө бул баардыгында эле эмес, кээ бирки Дауна балдар мындай ооруп, тез ооруп кайрылышпайт. Анан көпчүлүк балдарда ооругандай катуу ооруп, тез эле иммунитети неме болуп, сниженный болуп, тез грипп менен, вирус инфекциялар менен тез ооруп турушат. Ошондуктан алдын алып, алардын иммунитетин көтөрүш керек. Ошо иммунитетин көтөрө турган, көтөрүш үчүн ал дагы эле баягы тамак, жакшы тамактарды, витаминдерди бериш керек балага. Жакшы кароо керек. Сиздерде кандай шарттар ушул балдардын өсүп жетилүүсүнө өзгөчө көңүл бурасыздарбы? Дауна синдром балдар менен
мугалимдер аябай тыгыз иштешебиз, жакшы карашат. Бул балдар эми мындай карап көргөндө күн нурунун балдары деп айтылат да. Биз буларды кадимкидей эле башка балдар сыяктуу эле, дени сак балдар сыяктуу эле кабыл алып, жакшынакай кылып, тарбиялап, өзүнүн деңгээлине жараша билим алып, билим үйрөтөбүз биз. Мисалы айталы, мисалы тамакка болгон табити дагы жаш балдар мисалы кээ бир тамактарды жебеймин, муну жеймин, тигини жеймин деп айтып калышат да. Ошолорду кантип үйрөтөсүздөр? Сиздер эми үйдөн келгенден кийин сиздер үйрөтөсүздөр да. Кететки бизде интернетте 13 дауна бала жатат деп, алар жеңилдетилген түрүндөгү балдар жатат да. Бирок алар деле кадимкидей эле ошо балдар сыяктуу эле өздөрүнүн тамагын жешет, эч кандай ылгашпайт, башка балдар сыяктуу эле жешет жана андан сырткары дагы карап турсак кээде жандагы балдарга да жардамдашат да, ал дауна балдарчы. Бар тамактары бирдей эле, жакшы эле тамактанышат. Мындай суроо келиптир. Сиздердин мектебиңиздерге дейт, балдарды дейт, Ош шаары боюнча эле кабыл аласыздарбы, же болбосо башка райондордон да келсе болобу деген суроо калдыр. Биз бул Ош шаарында бир эле мектеп болуп айтылат да, бул көмөкчү мектеп болчу. Бирок бизде бир гана шаардын балдарын алгыла деген гана положениябыз бар да, бирок анткен менен чет жактан келишет, шаардын чекесинен, бирок аларды албагонго дагы кээ бир учурда такыр болбой калат, бирок ошентсе дагы жана учетко шаардын учетун коюп алып келгиле деп айтабыз. Ушул шаардын учету болуш керек сөзсүз ушу балдар окуш үчүн. Өктөм айым, кийинки суроо сизге болсун. Балдарга мисалы сөздөрдү, бир нерсени жасоону үйрөтүү же болбосо өзгөчө билим берүү үчүн мисалы канча убакыт керектелет бир нерсени үйрөтүш үчүн да? Логопед индивидуальный жекече сабак өтөт бул сүйлөө иречин өнүктүрүү боюнча. Ошондо ар бир баланын ушу деңгээлине жараша 15-20 минутта бөлүнөт. Анан кийин бул сөздөрдү өнүктүрүүдө биринчи биз бул балдардын аң сезимин өнүктүрөбүз. Эске тутумун, ошо балдардын көңүл буруусун ойготуп, анан кийин сүйлөө ирештерине өтөбүз. Биринчи бул балдарда ушу сүйлөөгө болгон кызыкчылыктарды өстүрөбүз. Жакшы. Кошумчалайсызбы? Соңку. Бул балдар биринчиден кадимки балдар катары көрүшүбүз керек да, ошондо анан кийин өсүп өнүгөт деп ойлойм да. Ата-энелерге да кайрылып кетет элек. Биз да ушу мектепте балдарга кадимки балдардай мамиле кылып, сабак өтүп, анан сүйлөгөнүнө көбүрөөк көңүл бурабыз. Анан көбүнчө дауна балдар эчтен көп калат, жакшы сүйлөй алышпайт. Ошон үчүн көбүнчө сүрөттөр менен өткөнгө аракет кылабыз. Сүрөттөр көрсөтүп, мисалы жаныбарларды, мисалы ит кандай деп айтат, мышык кандай деп айтат десең, биринчи ушудан речь чыга баштайт. Деп кошумча айтсам, ушуну көп колдонсо жакшы болот эле. Жакшы. Жыйынтыктоочу сөз Салима. Мен ата-энелерге айтат элем, бул синдром Дауна деген балдарды кадимки эле балдардан эч кандай айырмалабай, ошолорду эле чоңойто бериш керек. Эки эсе дагы көп көңүл буруп, беримдүүлүктү көбүрөөк. Жакшы, ардактуу тиле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Алима Төрөгелдиева, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын неврология бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле кийинки коногубуз Дастан Базарбаев, Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 1-чи филиалынын невролог дарыгери жана Ош шаарындагы номер 12-чи атайын көмөкчү мектебинин жетекчиси жана мугалимдери келип катышып берди. Сиздерге рахмат айтабыз. Соңку суроо мындай: Бишкек шаарында кайсыл мектепке кайрылабыз дейт. Даректерин билесиздерби сиздер? Кыскача айтып койсоңуздар. Бишкек шаарында бул мен билгенден 3 ошо көмөкчү мектеп иштейт. Жана атайын центр развития речи деп атайын центрлер ачылган, көп центрлер иштейт. Көмөкчү мектептерден 22-чи жана ушул центральный универмаг Айчурактын жанында жайгашкан 37-чи дагы бир мектепти унутуп калдым. Ушу 3 көмөкчү мектеп бар да, ошолорго кайрылышса болот. Дагы бир кошумча кетсем, 30-чу мектеп көмөкчү мектеби бар ушундай Бишкекте, Сумдун жанында. Дагы бир рет рахмат айтабыз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен урматтуу тил көрүүчүлөр, бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.